Алейкум урматтуу мусулман бордоштор, сиздер менен күн сайын бир аят же бир хадис долбоор. Бүгүн эң жакшы кулк мүнөздө болуу ыймандын толук экендигин далилдейт деген темада хадис айтат. Угабыз. Абу Хурайра радияллаху анху риваятланган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Акмалул муъминина иманан ахсанухум хулука." Иман келтирген мусулмандардын арасынан ыйманынын эң толук болгондору алар кулк мүнөзүнүн жакшылары. Ва хиярукум хиярукум линисаихим. Ошондуктан силердин араңардан эң жакшыңар аялдарына жакшы мамиледе болот. Тирмизи. Бул хадистен алына турган сабактарды айта турган болсок, акыйкатта көчөдө жүргөндө башкаларга жакшы мамиледе болуп, үйгө келгенде аялына жана балдарына орой мамиле кылуу ыйман келтирген мусулманга такыр жарашпайт. Ошондой эле үй бүлөнү сыйлоо менен адам өзүн эң жакшы инсан экендигин көргөзө алат. Жана ал өзүнүн кулк мүнөздүүлүгү үчүн Аллахтан сооп сыйлык алат. Келиңиздер, дүйнөдө эң мыкты, эң жакшы адам бололу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.